Тасманын башында мектептин жуунучу жайында бийлеп жуунуп жаткан Робби Кривотракерди аңдып турган тентек балдарды көрөбүз. Ал учурда мектеп директору мектептин эң мыкты бүтүрүүчүсү Келвин Жойнер алтын ракета аттуу окуучуга сыйлык берип жаткан эле. Жанагы тентек балдар Робби Кривотракерди сыйлык берүү аземи болуп жаткан жерге алып келип, жылаңач бойдон таштап салышат. Аны көргөн элдин баары анын үстүнөн күлө башташат. Бирок бир гана Келвин анын үстүнөн күлбөстөн ага үстүндөгү кийимин чечип берет. Арадан 20 жыл өттү. Жашыруун аукционду ачуучу Котту кара кашкулак лакап аты менен белгилүү ууру уурдады деген маалыматты билебиз. Андан кийин тагдырына таарынып күнүмдүк жашоо менен жашап жүргөн Келвин Жойнерди көрөбүз. Ал мектептеги сүйгөнү Мегги аттуу кызга үйлөнгөн экен. Ал экөө тамактанып олтуруп Мегги 20 жылдыкка тандаган көйнөгөнү көрсөтөт. Бирок Келвин мен 20 жылдыкка баргым келбей турат. Мектептен кийин менин жашоом төмөндөп кетти десе, Мегги мен менен жашаганың жашооңдун төмөндөп кеткендигин билбептирмин деп экөө уруша кетет. Андан кийин Келвин жумушунда олтурган кезде Facebook'тан Боб Стоун аттуу кишиден достошууга билдирүү келет. Аны кабыл алганда Мегги телефон чалып, экөөбүздүн жашообуз оорлошуп барат. Психологко барып келеличи деп сунушун айтат. Ал сунушуна Келвин биз каралар мээ оңдоочуларга барбайбыз. Биз чач тарачка барып эле ал жердеги киши менен сүйлөшүп бардык нерсени айтып жеңилдеп алабыз деп жооп берет. Бирок Мегги болбой эле аны көндүрөт. Ошол кезде Боб Стоун Facebook'тан жазып ал Робби Кривотракер экендигин айтат. Анан алар кечинде жолугууга макулдашышат. Ошентип Келвин көптөн бери бара элек эс алуучу жайга барат. Айылдан чоң шаарга биринчи жолу келгенсе палаңдап жаткан Келвиндин артынан Боб Стоун келип калат. Анда чочуп кеткен Келвин өзүнү кара Джеки Чан сезип мушташка даяр болуп туруп калат. Боб Стоун бул мен мектептеги досуң Робби Кривотракер десе, анын гориладай чоң болуп кеткендигине же мадыра баштыгына таң калып эле көргөн көзүнө ишенбей шок болуп калат. Ошентип алар ар кайсы нерсени сүйлөшүп отурушуп, Боб Стоун мен дагы ичимдик алып келейин деп басып кеткенде, башка бирөө анын отургучун алып кеткенге аракет кылат. Ага Келвин бул отургуч бош эмес, көрүп турасың го деп аны токтотот. Ошол учурда Боб Стоун кайра келип калат. Бирок кызыл футболка чанында достору бар экен эле. Ошентип алардын ортосунда чыр чыгат. Боб Стоун мен керсегендерди жаман көрүм деп алардын баарына турмуш сабагын өтөт. Не люблю борзых. Аны көргөн Келвин ан сайын шок болуп эле. Анын жашоосунда окшошкон күндөр өтүп жаткандыктан бул күн аябай жакшы күн болду. Менин досум бээ баштардын энесин окутту деп аябай сүйүнүп кетет. Боб Стоун биз доспузбу десе, ооба биз доспуз да деп экөө достошуп калат. Ошентип алар Келвиндин үйүнө келишет. Боб Стоун менин чет элде иштеген айлык акымды текшерип бере аласыңбы деп Келвинден жардам сурайт. Ал макул болгондон кийин атаңдын көрү дүнүйө, баары бир кирем үйүңө деп үйүнө да кирип калат. Ал жерден Келвин Бобтун айлык акысы жөнүндө маалыматты ачып, текшерип жатып ал айлык акы эмес эле жанагы жашыруун аукцион экендигин түшүнөт. Бирок ага көп маани деле бере бербейт. Анан компьютерден маалыматтын баары өзүнчө өчүп жатканда, Боб Стоун жанында турган суусундукту анын компьютерине төгүп бузуп салат. Ошентип ал Келвиндин үйүндө түнөп калууну чечет. Келвин эртең менен туруп Боб Стоун паровоз жүргүзүп коңурук тартып жаткандыгын көрөт. Ошол учурда ЦРУ агенти Памела Харрисон адамдары менен келип калат. Алар Боб Стоундун ошол жерде экендигин билишип, шашылып үйгө кирип жөнөшөт. Бирок Боб Стоун жаңы келген келинен да бат кыймылдап төшөгүн жыйнап качып кетиптир. Андан кийин Памела Харрисон Келвин менен анын жумушуна барат. Ошол кезде Боб Стоун телефон чалып Келвиндин жумушуна келгендигин билдирет. Аны угуп агент Харрисон адамдары менен Боб Стоунду издеп жөнөшөт. Бирок Боб Стоун Келвиндин бөлмөсүнө кирип алган экен. Анан такси чакырып, Келвиндин галстугун чечип, өрт чыкканда суу чыгуучу жерге илип, аны өрттөп салат. Андан соң Келвинге курал берип, сен оюнга киришиң керек десе, Келвин ал жерден чуркап чыгып, анын колунда курал бар экен. Ал менин бөлмөмдө деп кыйкыра баштайт. Бирок бардык нерсени пландап койгон Боб Стоун ал жердеги агенттердин баарынын айласын кетирип, Келвинди алып ал жерден качып жөнөйт. Үйүңөрдө чоң үйлөнмө горилла жок болсо, Боб Стоун кылган ыкмаларды кайталабай эле койгула. Ал учурга жанага чакырган такси да келип калыптыр. Таксинин унаасын алып эле экөө ал жерден из жашырып кетет. Жолдо баратып Боб Стоун Келвинге кара кашкулак аттуу ууру, жашыруун аукционду ачуучу Котту жана Алко спутниктик программаларды да ачаарын айтат. Анан алар жолдон токтоп, ал жерде Боб Стоун Келвинге кара кашкулак анын Фил аттуу өнүктөшүн өлтүрүп, анан кийин жашыруун Котту уурдап кеткендигин айтып берет. Ошол кезде мотоцикл айдаган бир киши аларга ок атып чабуул жасайт. Ал кишини Боб Стоун арматуранын жардамы менен мотоциклден кулатып жиберет. Бардык нерседен жүрөгү түшүп коркуп жаткан Келвин мотоциклды көрүп, аны алып ал жерден из жашырып кетет. Келвин ал жерден чыгып, аялы менен макулдашкан психологко жөнөп кетет. Бирок ал жерде Келвинди агент Харрисон адамдары менен күтүп олтурган эле.
Ал Келвинге сен Bob Stone менен эмес экендигиңди билебиз. Кара кашкулак аттуу ууру бул Bob Stone өзү. Ал жашыруун кодду уурдап өзүнүн өнөктөшүнү өзү өлтүргөн деп айтып беришет. Ал сага ишенет, дагы жолукканыңарда бул нерсени басып кой, биз дароо эле келип калабыз деп Келвинди коюп жиберишет. Келвин ал жерден психологдо олтурган аялы Меггинин жанына келет. Меггиге өзүнү доктор Денде тааныштырган биздин каарман психологдун ордунда олтурган болот. Аны көргөн Келвин жинденип уруша баштайт. Бирок аялы эмне болуп жаткандыгын билбесин деп аргасыз отуруп калат. Bob Stone доктор психолог болуп, ар кандай нерселерди айтып кылып жатып, акыр аягы ал экөөнү уруштуруп салат. Көрсө Келвин азыр болуп жаткан баардык жумуштарга байланышы болуп калгандыгы үчүн Мегги андан азыр алысыраак болгону жакшы деп атайын кылыптыр. Ага жинденген Келвин агент Харрисон берген баткычты алып, мен азыр муну басып саламын, агент Харрисон бат эле келип калат дейт. Бирок Bob Stone Келвинди биз экөөбүз кара кашкулакты да, андан кодду сатып алуучу кишини да кармашыбыз керек деп ишендирет. Бирок ал үчүн жашыруун кодду сен табып беришиң керек деп андан жардам сурайт. Келвин ал нерсени мен өзүм кыла албаймын деп Бобту башка бир жерге алып барат. Анан ал жерден аларга жардам берүүчү киши мектептеги тентек бала Тревел Олсон экендигин айтат. Тревел ал кодду оңой эле таап коет. Бирок аларды жөн эле кетирбестен Bob Stone, башкача айтканда Робби Кривотракердин үстүнөн дагы күлүп шылдыңдап, өзүнүн дагы эле өзгөрбөгөндүгүн билдирет. Кичинесинде психикалык жара алып калган Bob Stone Тревел Олсонго эч нерсе деп жооп бере албай ал жерден чыгып кетет. Ага жинденген Келвин Тревелдин офисиндеги айнектен жасалган эшикке шлейкейин сүртүп, анан кара көтөн изин калтырып кетет. Ал жерден чыгып жаткан Келвинге агент Харрисон чалып, кайсыл жерде экендигиңерди айтпасаң, кылмышкерге жардам берип жаткандыгың үчүн аялың Меггини кармайбыз деп айтат. Андан соң Келвин Bob Stone'дун артынан жүгүрүп чыккандыгын көрөбүз. Ага Bob Stone ичкериде эмне болгондугун өзүм да түшүнбөй калдым. Сенин досторуң көп болсо керек, бирок менин досум бир гана жалгыз сенсиң. Сени эч качан алдап кетпейм десе, кылганына өкүнгөн Келвин, мени кечирип кой, бирок биз каерде экенибизди айтпасам, агент Харрисон менин аялымды камаймын деп коркутканын айтат. Ошол замат агент Харрисондун адамдары келип Bob Stone'ду кармап алып кетишет. Андан соң агент Харрисон Bob Stone'дан сурак ала баштайт. Бирок маанайы жок сүйлөбөй олтурган Bob Stone'ду көрүп, сен эмне өз досуң сатып кеткендигине таарынып отурасыңбы? Бирок таарынсаң да таласка кете албайсың эми деп анын үстүнөн күлөт. Мен бул нерсени уккум келбейт деген Келвинди башка бөлмөгө киргизип коюшат. Бирок ал агент Харрисон досу Bob Stone'дун аты жок манжасын дегиле жок кылып салчуудай кылып кыйнап жаткандыгын угуп, ичинен кара баатыр ойгонуп, Bob Stone'ду куткарганы жөнөйт. Ал чын эле кара баатыр экен. Агенттердин шайын кетирип Харрисонду кишендеп, досу Bob Stone'ду ал жерден куткарып чыгат. Ошентип таарынган досунан кечирим сурап, экөө элдешип ал жерден качып жөнөшөт. Чыруунун унаасында атайын бир телефон бар экен. Ал жерге жанагы Тревел табып берген кодду терип, кара кашкулак кардары менен кайсы жерде жолугаарын билип калышат. Ошентип ал экөө Бостонго келишет. Ал жерден кара баатырды сыртта туруп тур деп, жолугушуу болуучу жерге Bob Stone өзү жөнөп кетет. Ал жакта кардар күтүп турган экен. Bob Stone мен кара кашкулакмын деп ал менен жолугуп сүйлөшө баштайт. Ошол кезде ал жерге келген агент Харрисонду Келвин көрүп, кара кашкулак ушул турбайбы деп Bob Stone'го айтканы шашылып жөнөйт. Бирок ал жерге кирип Bob Stone кардар менен сүйлөшүп тургандыгын көрүп түшүнбөй калат. Ошондо Bob Келвинди атып салат. Андан кийин ал жерден Bob Stone'дун өлдү деген өнөктөшү Фил чыгып келет. Көрсө жашыруун кодду уурдаган кара кашкулак ошол Фил болот экен. Ошол кезде кара баатыр өзүнө келип тура баштайт. Көрсө ок анын мойнун бир аз эле чийип кеткен экен. Кара кашкулактын кардары ким чынында кара кашкулак экендигин түшүнбөй, экөөңөрдү тең өлтүрөмүн деп колундагы жашыруун коддорду жерге таштоого аргасыз кылат. Аңгыча эле агент Харрисон келип ал жерде атыш башталып кетет. Ошол кезде жерде жаткан жашыруун коддорду көргөн Келвин дагы кара баатырлыгын кылып аларды алууга чуркап жөнөйт. Келвин жашыруун коддорду алып эле ал жерден качып жөнөйт. Анын артынан жанагы кардар түшөт. Өзүн Усейн Болт элестеткен Келвин башка жака бурулуп кетпестен унаанын алдында качып бара берет. Кардар Келвинге жетип сүзөйүн деп калган кезде Bob Stone башка унаа менен келип аны токтотуп калат. Бирок Келвин Бобко сен мени атып салдың деп жинденип ал жерден дагы качып кетет. Бирок жолдон токтоп жардам чакырайын деп жаткан жеринен Bob Stone жетип келип калат. Ошол кезде кара кашкулак да келип калган болот. Ал экөө ортосунда турган Келвинге карабай бири-бири менен атыша баштайт. Ошентип ал жерде Bob Stone менен кара кашкулак бири-бири менен мушташа да кетишет. Ошентип жерге түшүп калган куралды Келвин алып, көзүмдү жумуп алсам күнөөлүү болбойм деди окшойт. Эки көзүн тең жумуп алып ок чыгарганда Bob Stone'дун жумшак жерине тийип кетет. Андан пайдаланган кара кашкулак Bob Stone'дун ээсин одарып, Келвиндин колундагы куралын алып, кара кашкулак ошол экендигин мойнуна алып айтып берет.
Келвинди да өлтүрөм деп жатканда Кара Баатыр аны алаксытып, Боб Стоун болсо Кара Кашкулакты өлтүрүп салат. Ошентип Келвин да Харрисон да Боб Стоун ЦРУнун жакшы агенти, ал эми Фил болсо Кара Кашкулак экендигине күбө болушат. Анан алар мектептин 20 жылдыгына жөнөп кетишет. Ал жака вертолет менен барып түшүп, көп жолу жакшы жөндөмдөрдү көргөзгөндүгү үчүн агент Харрисон Келвинди да ЦРУда иштөөгө чакырат. Келвин Мэгги менен сүйлөшүп, экөө кайрадан табышышат. Анан 20 жылдык кечесинде кеченин мыкты мырзасы деп Боб Стоун аталат. Көрсө Келвин хакерлик жөндөмүн ишке салып, көпчүлүктүн атынан Боб Стоунду кече мырзасы деп шайлап коюптур. Ошентип Боб Стоун мектеп кезинде уят болгон классташтарынын алдына чыгып, алар менен мамилесин оңдоп, алардын көңүлүнө жагып, 20 жылдык кечесини алар жыргап өткөзүшөт. Андан кийин Келвинди күтүп жаткан Боб Стоунду көрөбүз. Ал эми Келвиндин аялы болсо боюнда бар экен. Боб Стоун Келвинди ЦРУга жумушка алып баруу үчүн келиптир. Ал жерден жөнөп кетээрден мурун тасманын башында Келвин Боб Стоунга берген кийимини Боб Стоун ага кайрадан кайтарып берет. Аны көргөн Келвин көздөрүнө ишенбей аябай кубанып кабыл алат. Андан кийин алар ЦРУга жумушка жөнөп кетишет.